Президент Садыр Жапаров Сузак районунун Барпы жергесинде курулган Алым Чубагажы мечитине зыярат кылды. Мечит ушул жылдын июль айында ачылган. Кыргызстанда Алым Чубагажы Жалилов атындагы алгачкы чоң мечит болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров УКМКнын Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышына катышты. Ачылыш аземи министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев башында турган атайын кызматтын жетекчилик курамы, өздүк курам жана УКМКнын ардагерлеринин катышуусунда өттү. Саламатсыздарбы жоокерлер? Мамлекет башчысы УКМК ардагерлеринин жана кызматкерлеринин алдында сүйлөп жатып, өлкөнүн эң ири облустарынын бири болгон Жалал-Абадда улуттук коопсуздукту камсыз кыла турган орган кызматкерлеринин өз милдеттерин так аткаруусу үчүн ыңгайлуу шарттардын түзүлүп жаткандыгы кубанычтуу көрүнүш экенин белгиледи. Өлкөнүн эң ири облустарынын бири болгон Жалал-Абадда улуттук коопсуздукту камсыз кыла турган орган кызматкерлеринин өз милдеттерин так аткаруусу үчүн ыңгайлуу шарттардын түзүлүп жаткандыгынын өз эле кубанычтуу көрүнүш. Дүйнө жүзү тездик менен өзгөрүп, илим менен техниканын барган сайын өнүгүп жаткан маалында коопсуздукка коркунуч келтире турган улам жаңы чакырыктар байма-бай чыгып жатканы белгилүү. Президент Садыр Жапаров коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин так жана ыраттуулук менен аткарып, чалгын иштерин жана чалгынга каршы аракеттерди көрүп, паракорчулук, аткезчилик, терроризм, диний экстремизм, нарко бизнес жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө ийгиликтерди жаратып жатканын белгиледи. Коопсуздук органдарынын кызматкерлери учурдун жана замандын татаалдыгына карабастан өздөрүнүн кызматтык милдеттерин так жана ыраттуулук менен аткарып, чалгын иштерин жана чалгынга каршы аракеттерди көрүп, паракорчулук, аткезчилик, терроризм, диний экстремизм, нарко бизнес жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө албан ийгиликтерди жаратууда. Ага жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомчулукка жеткизилген бир катар резонанстык иш-чаралардын жыйынтыктары далил. Жыйынтык бар, демек иш бар. Президент Жапаров УКМК кызматкерлерин келе жаткан кесиптик майрамы менен куттуктап, өлкөнүн көз карандысыздыгын коргоо боюнча ишинде ийгиликтерди каалады. Камчыбек Тышаевич башында турган мамлекеттик комитет тарабынан улуттук коопсуздукка коркунуч жарата турган иш-аракеттерге каршы алгылыктуу жумуштар жасалып жатат. Мамлекеттин коомчулуктун жана жарандарыбыздын бейпилдигине бүлүк сала турган коркунучтарды алдын алуу боюнча мындай иш-аракеттер өлкө жетекчилиги менен кошо элибиздин да колдоосуна ээ болуп жатканын баса белгилеп кетейин. Сиздерди алдыда келе жаткан кесиптик майрамыңыздар менен дагы куттуктаймын. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин күнүнө карата жаңы имарат сиздерге жагымдуу маанай тартууласын. Жаңы кызматтык имаратыңар ак жолтой болсун. Жаңы имараттын босогосун аттоо менен ишиңер жаңы күч, жаңы дем менен башталсын. Элибиздин кызыкчылыгы менен мекенибиздин эгемендигин коргоого багытталган ишиңиздерди ылайым ийгиликтер коштосун. Жаңыдан курулган административдик имарат керектүү заманбап жабдуулар, кызматкерлер үчүн эмеректер менен толук жабдылган. Эмгек шарттары талаптарга жана стандартка жооп берет. Учурда облустук атайын кызматтын бөлүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын жаңылоо жана чыңдоо иштери улантылууда. Имараттын курулушу ушул жылдын июнь айында башталган. 6 айда имарат курулуп, кызматкерлерге пайдаланууга берилди. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Ош шаары 2024 жылга чейин жылына туристтердин санын 100 000 адамга, туризмден түшкөн кирешени 1 миллиард сомго жеткирүүнү көздөйт. Буга байланыштуу туризмди өнүктүрүү программасы даярдалды. Ага ылайык кала бийлиги Ош шаарынын логотиби менен шаардын туристтик брендин өздүк фирмалык стилин иштеп чыгып кабыл алды. Мэрия бүгүн аны презентациялган иш-чарасын өткөрдү. Ошо Европаны аласызбы, Туркияны аласызбы, мисалы, ар бир туристтик лидер болгон мамлекеттердин баарынын өздөрүнүн брендтери бар. Ошол брендтер аркылуу алар өздөрүнө туристтерди
чакырат, жада калса инвесторлорду чакырат да. Бүгүнкү учурда Орто Азия мамлекеттеринин ичинен жалгыз жана биринчи шаар ушул өзүнүн брендин иштеп чыкканы бул Ош шаары болду. Толук кандуу жалаң эле бренд логотип эле эмес, фирменный стилин дагы бүт баарын тең иштелип чыгып, бүгүнкү учурда ошол туристтик программанын презентациясы, фирменный стилдин презентациясы, ошол программанын ичинде иштелип чыккан долбоорлордун презентациясы, жада калса жана промо роликтердин туристтерге Ош шаарына кантип тарта тургандай, мындай айтканда жакшы промо роликтердин баарын тең бүгүн презентация бета чыгарылат, ошонун баарын көрсөтөбүз. Ош шаарынын фирмалык өздүк стилин иштеп чыгууга ушул жылдын октябрь айында сынак жарыяланган. Ага 70тен ашуун дизайнер Кыргызстандан сырткары Россия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан мамлекетинен да катышышкан. Жыйынтыгында москвалык Михаил Чулиндин эмгеги тандалып алынган. Иш-чарада жеңүүчүгө каламери Алмаз Мамбетов 100 000 сомдук сертификат тапшырды. В начале декабря сообщили, что мой логотип прошел и победил. Декабрдын башында мен жасаган логотип конкурстан утуп чыкканын айтышты. Мен үчүн күтүлбөгөн нерсе болду. Башында ишенбей турдум. Анан бүгүнкү презентацияга чакырышты. Өтө кубанычтамын. Логотипти жасаганга баш аягы 2 жума ашык убакыт кетти. Ош мэриясы программанын алкагында 2022 жылы эл аралык туристтик иш-чараларды өткөрүүнү пландоодо. Муну менен Ош шаарынын дүйнөлүк туризм рыногунда ордун бекемдөөгө, калаада 2 күндөн ашык калуучу туристтердин агымын 100 000ге жеткирүүнү көздөйт. Бул үчүн болгон күч-аракет жумшаларын шаар башчысы Алмаз Мамбетов билдирди. Жыл сайын туристтердин санын көбөйтүү ушул жакын карада бир 24-жылга чейин ушу бир 100 000 туристке чейин күтүүнү пландаштырып атабыз. Биз эмне үчүн айтып атабыз ушу жибек жолунун провайдери деп. Бул жерде жалгыз гана Ошко келүү эмес да. Бул жерде ошол турист келип бизден ары Кыргызстанда ошол жибек жолунун жолу менен андан ары ошо Өзбекстанга өтүп кетиш керек. Же болбосо ошол Өзбекстандан келип бизге келип, андан бизден ары кетет да. Бул жерде биздин Ош шаарынын мындай географиялык жайгашканы да ылайыктуу болуп атат да. Ушул бир Ошко келип, ушул бирден бир эмес 2-3 мамлекетти дагы көрүп кеткенге. Өз сөзүндө каламери Мамбетов Ош шаары улуу жибек жолундагы туристтик кызматтардын негизги провайдери болууга даярдыгын кошумчалады. Соңунда шаардын өнүгүшүнө салым кошкон бир катар инсандарга ардак грамоталарын тапшырды. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.